Kutman gün, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын, Фадеев атындагы алтын медалдын эгеси, эң негизгиси Кыргыздын жүрөгүнө орногон кымбат акын Сооронбай Жусуевдин туулган күнү. Көзү тирүү болгондо устатыбыз 97 жашка толмок экен. Мен сыйынсам, тоолорго сыйынамын. Мен жыгылсам, тоолордон жыгыламын. Шык табамын тоолордун ары чөбүнөн, ар бир борчук ташынан ырыгамын. Мен сыйынсам, тоолорго сыйынамын. Деп жазган өзү да тоодой акынды. Сөз чеберин туулган күн урматына эскерүүгө минтип, мүмкүнчүлүк түзүп берип олтургандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүүлөр корпорациясына, Маданият, тарых, тил каналына оболу астейдил алкышыбызды айта кетмекчибиз. Биздин берүүбүз саат 15:30га чейин созулат. Анда студиядагы меймандар менен тааныштырайын. Кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеев оң жагымда, академик Бектемир Мурзыбраимов сол жагымда, Кыргыз эл акыны Токтосун Самидинов, Кыргыз эл артисти Салама Садыкова жолдо келатат, азыр келип калат. Кыргыз эл акыны Маркабай Аматов, Кыргыз эл артисти Асылбек Өзбеков 2 мүнөттүк шере келет. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков, Жогорку соттун судьясы Сооронбай Жусуевдин айылдашы Нурсейит Арапбаев, Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин доценти, университеттеги Сооронбай Жусуев атындагы мамлекеттик тил борборунун жетекчиси Карлыгач Жумакадырова, Улуу тоолор китеп басмасынын жетекчиси акын жана жазуучу Жумадин Кадыров. Алып баруучулук милдетти мен Кожегелди Култеген алып барам. Урматтуу меймандар, куш келипсиздер. Мен мындай бир демилге менен чыгайын деп атам. Акынды эскерип аткандан кийин, акындын туулган күнү болгондон кийин, ошол Сооронбай Жусуевдин бир айрым ыр түрмөктөрүн окуу менен биз ушу кечебизди баштасак, анда Маркабай Аматович сиз баштап берсеңиз. Сооронбай Жусуев жалаң сүйлөбөй окумай. Кийин сүйлөшүлөр. Дейт деген ырын окуп берейин. Түмөммүн дейт кейбир жан жалкы туруп, түгөлмүн дейт кейбір жан жарты туруп, көк сеңирге сын тагат жантык туруп, тереңмин дейт көк көлдөн чалчык туруп, тырмак менен түйдөктү тытып туруп, жолборсмун дейт кыйынсып мышык туруп, дайрамын деп булкунат булак туруп, эркечмин дейт эрдемсийт улак туруп, кырамын дейт кытмырда былык туруп, чынармын дейт чычаят чыбык туруп, чөмүч мага теңби дейт кашык туруп, жыпармын дейт сарымсак сасып туруп, чечеммин дейт жадатма бабыр туруп, жибекмин дейт көлчүктө балыр туруп, көл сыят дейт ичиме көнөк туруп, өйдөмүн дейт өтүктөн көлөш туруп, берешенсип мардаят сараң туруп, мурдун чүйрөт буудайга саман туруп, арабызда жүргөн бар кекирейип, айван кылбас иш кылган адам туруп. Карлыгач Жумакадырова, кыскара ырlардан окугула. Дарак деген Сооронбай Жусуевдин дарак ырын окуп берейин. Жансыз деп кимдер айтат дарактарды? Жансызда өсүп турган дарак барбы? Дарактар адам сындуу билип турат, кеч кирип жылдыз чыгып таң атканды. Чилдеде үшүп кетсе ичиркенип,
силкинип бутагынан кагат карды, майданда снаряддар дарак турат, жоокердей бир кыйкырып калат кулап. Башкасы курбусуна башын ийип, унчукпай аргасыздан карап турат. Азырда тукойлорду араласаң, согуштан мунжу болгон дарак турат. Азырда токойлорду араласаң, согуштан мунжу болгон дарак турат. Кандай көркөм айтылган. Жумадин Кадыров. Сооронбай Жусуев, согуштун акыркы күнү. Ак кайыңдар чырайына чыгышкан, ажайыптуу мезгил эле ал күнү, укмуш сулуу таң атса да чыгыштан, уруш болду 8 май күнү. Канкорлордун улам шайы начарлап, канкорлордун түгөнгөн ооктору бара-бара катуу атышпасаңдап, анан такыр токтоду. Жоонун аппак желектери желбиреп, кыргайга кайыңдарга илинип, жаралуу жер жатып калды эндиреп, согуш такыр бүткөндүгү билинип, сыртка чыгып окоптордон муп-муздак араң зорго жымжырттыкка көнүшүп, бирин-бири жеңиш менен куттуктап, солдаттырды салдат менен өбүшүп. Бирок дайым жетебиз деп көксөшкөн, жеңиш деген сөздү өздөрү уга албай, көп солдаттар баш көтөрбөй көк чөптөн, жатышталар окоптордон чыга албай. Жарым саат, 15 мүнөт, 1 мүнөт, өлбөй турса жеңишке алар жетишмек, минтип токтоп, жер терметкен дүңгүрөк үйлөрүнө сүйгөнүнө кетишмек. Аттиң өзөгөртөп өкүнүч, жаш солдаттар жер кучактап жатышты. Аз жерден өлбөй калып өзүбүз, өлгөндөргө жүрөгүбүз ачышты. Түшүмдө да мен аларга кездешем, көңүлүмдө дайым согуш майданы жашый түшөм, курбуларды эстесем, мерт болушкан 8 майдагы. Рахмат, мен дагы ушу согуш темасынан 2 түрмө ырын окуп берейин. Денеме душман аткан ок тийгенде, тарсылдап, чууга толуп, туш тарабым, эрбейип, эми чыккан мурутума, тиелек гези болчу устаранын. Түшүмө тагдыр кирчү аккуу болуп, асманда сермеп учуп ак канатты, өмүрдө кыз кучактай элегимде, кучактап, уктап жүрдүм автоматты. Сооронбай Жусуевдин ушул өмүрдө кыз кучактай элегимде, кучактап, уктап жүрдүм автоматты деген саптары көп жерлерде лозунг катары колдонулуп келет. Ошонун бир мисалы УТРКнын архивинде дагы сакталып калыптыр. Чогуу көрөлү видеодо Нурдөөлөт Копоев Сокемдин согуш темасында башка да бир ырын окуйт экен. Биринчи видео. Анда мындан башка элем, 18 гана жашта элем, кан күйгөн жерде жүргөмүн, касканы кийип башка мен. Көрсөк да ажал канды биз, көмүскөлөбөй жанды биз, урушуп нечен түн ичи, уктабай тостук таңды биз. Көп басып жолду бутталып, көп жолу тоңдук муздадык, белсенип кышта суу кечип, бел чечпей карда уктадык. Азапты далай көргөнбүз. Ар түнү шартка көнгөнбүз, аралап тоңгон бөлкөнү ар кимге теңдеп бөлгөнбүз. Анда Залкарды Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуевди эскерүү сөзүн анын шакирти Кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеев баштап берсе. Төлөгөн агай, сиздин бир жалпы Кыргызга белгилүү саптарыңыз бар. Аталар жарал элек биз үчүн, кала берди танк алдында тепселип деген. Сооронбай агаңыздын улуу согушта танк алдында тепселбей кайтып келгенин кандай багалар элеңиз? Менен бул акынды Микрофонго сүйлөңүз. Бул акындыгы гана эмес, адамдыгы жөнүндө да кичине айткым келет экен. Буга табигат Сооронбай Жусуевга чексиз талант менен кошо чыныгы адамгерчиликти жана чыныгы эл үчүн күйгөн
намыс арды беріп қойған екен. Анын үстіне анын түзіліші дағы, басқан тұрғаны дағы бары тақырып башқаша екен. Бұл эми Құдайдың бір башқаша жаратқан киши катары біз жақсы көргөндүктөн емес, анын жүрүш турушунан, элге кылган мамилесинен, анан жазган чыгармаларынан көрүп турабыз. Бул киши жанагы Курманжан Датка деген ыр менен жазылган романды 80 жашка жетип жетпей аткан убакытта жазды. Киши 80 жаш дегенде алдыдан күчтөн тайып нар жакка кетип аткан. Бул киши ошондо 25-30 жаштагы кишинин акындын курагында кылып жазган чоң чыгарма кыргызга беле кылып берди. Бул өлбөстүктүн жолун тандаган адам. Адамзат өзү баары бир тияка кетесиң, бирок өзүңдүн жараткан ишиң менен, жүрүш турушуң менен, мүмкүн элге сиңип кеткен кадыр баркың менен башка бир жашоодо калат окшойсуң. Менимче Жусуев өзүнүн чыгармачылык жолунда канчалык жана тоолор жөнүндө деп атпайбы, тоодой таза, тоонун булагындай таза эчтеме жок. Ошо кишиге мен кээде ойлоном да, тоонун арасында жашаган алакандай кичине элге ушунчалык чоң таланттуу баланы берип койгон экен. Муну биз эле эмес, мындан бир топ жыл башта казактардын жазуучуларынын 9 съезд болду. Ошол жерде казактын жазуучулары өздөрүнүн арасында өздөрүн өзү мактап келатып туруп эле Эралиев менен Жусуевду, анын ичинен Жусуевду катуу мактады. Демек, бул киши кыргыз гана эмес, биздин коңшу элге дагы, башка элге дагы сиңип кеткен киши экен. Бул киши кан кечип келген киши. Бул киши согушту көргөн киши. Бул киши барчылыкта да, жокчулукта да көргөн киши. Бирок кандайдыр менин жан дүйнөмө бирдеме эске түшөт да, мисалы, мунун адамдын өзүнүн генетикалык уруу тазалыгы ушу акырында таза бойдон калат экен да. Болбосо булардын атасы Жусугазы деген, анын аркы кишилеринин баары кандайдыр бир касиеттүү башкача жаралган кишилерден да. Бул акынды ырлары мына балдар айтар, бу окуганда да кетет. Бабайдыл айткандай, бу касиди ыр эмес таптакыр. Бул кадимки кыргыздын кыргыз мен деген нерсенин өзү жатат да, бир жеринде бир ката жок, жанын айтыш керек. Ушундай так киши эле точкасынан бери, бүтүрүнөн бери ал поэзия кылган мамилеси. Ал эми адамгерчиликке кылган мамилеси да ошондой болчу. Мына балдардын, акындарынын көбү ал кишинин үйүндө болдук. Үйүндө дайым ошо таланттуу кишилерди чакырып алып, өзүнүн пикирин айтар эле. Бирок ал киши мени мактасын, менин чыгармамды айтсын деп чакырган эмес да. Ошол таланттуу жаштардын оозунан эмне чыгат экен, булар кандай болду экен деген нерсени айтчу. Мен бир кызык нерсесине таң калам. Бул киши жана таш тоолордур деп атпайбы? Ал эми ал тетиги туулган жери, анын Алайку деген жер кичинекей жер болгон менен кандайдыр бир касиеттүүдөй сезилет да. Демек, бул кишиге баарын берип койгон экен, талантты дагы, бойду дагы, өңдү дагы, анын ичинен акылды да берип койгон экен. Өлбөстүктү тандаган жол деген себебим, бул киши эч качан өлбөйт кыргыз барында. Бул киши дайым улам кийинки муун, улам акылдуу муун, улам билимдүү муун бул кишинин биз билбеген ар бир сабынын эмне экенин кийинки муундарга калтырып айтып кете берет.
Бул киши элине ушунчалык кыргызга бизге чоң бир нерсени таштап кеткен улуу инсан катары сезем. Көп сүйлөштүк, сиздештик, ага катары сүйлөштүк. Мени ини катары сөз билчү, бирок мындай караганда баягы башка элден келген мен сыяктуулардан мени өзүнө тарткан эмес. Мени ошол кишилер менен бирдей көрүп, баарына тегиз эле да. Мунун тегиздиги мындай кишилер кылымдын бир убактарында бир туула турган киши окшойт. Мунун биринчиден ырлары түбөлүк калат, экинчиден ошо ырларына окшош өзүнүн мүнөзү түбөлүк калат. Мына биз бүгүн Кожогелдин жетекчилиги менен туулган күнүн эскерип атканыбыз да бул бекеринен эмес. Дайым ушундай улуу кишилерди дайым эскерип туралы, тирүүлөр айтып туралы. Андай нерсе дайым тирүү кишинин колундагы нерселер. Рахмат Өлөгөн агай. Жана сиз үйүндө дасторкон жайып алып, мындай бир кечелерди өткөргөн жагында айтып атпайсыз? Мен эсимде бар, ушу Разаков поэмасын жазып бүткөндөн кийин ошо дасторкондун жээгинде Жунай Мамылянов агайыбыз бар эле, Жали Садыков агайыбыз бар эле, сиз Токтосун агай, Анатай Өмүрканов да бир топ акындар бар эле. Ошол күн менин аябай эсимде турат азыр. Сизге чоң рахмат. Мен эми көңүлүңүздөрдү Сооронбай Жусуевдин академик Бектемир Мурзубраимовго ардаган саптарына бургум келет. Ийне менен көп жыл кудук казгансың, кыйноо тартып кызыл өңдөн азгансың. Акыбетиң кайтып кайра акыры, сен илимден таалайыңды тапкансың. Ээлегенсиң көп нерсенин бийигин, бийик абдан адамдыгың, билимиң. Ал жагынан абдан мыкты үйрөндүң, адамдарды баалоо, барктоо илимин дейт. Демек, адамды баалоо, барктоо дагы илим сыяктуу деп атат акым. Сиз Бектемир агай, Сооронбай Жусуевди өзгөчө баалачусуз. Сиз Жогорку Кеңештин депутаты кезиңизде, сиз Ош мамлекеттик университетинин ректору кезиңизде дайыма Сокемди издеп, кээде мага тапшырма берип, Сокемдин дайыны кандай экен, убактысы кандай экен, бир баарлашып отурсак деп, бир нече жолу ага кишинин бир черин жазган, ага кишини бир абдан сүйүнткөн жагдайларыңыз бар. Кээде жайындаса киши жазуучулардын Арашан чыгармачылык үйүндө болот эле. Ошол Сокеме кабар алып келели деп Арашанга барып, ал жерде жалпы жазуучулар менен сиз баягы депутат катары жолугушуп, баарысына ыраазы кылып келген жагдайларыңыз бар. Демек, жанагыл акын айткан ушул адамды баалоодагы бул илим сыяктуу нерсе экен деген жөн жеринен айтылган эмес окшойт. Сөз сизде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына акындарыларын ырдап биздин кечебиз уланып атат. Жогоруда айткандай, Сооронбай экени мен түздөн түз бир 30-40 жылдын арасында жакындан билип калдым. Ага чейин окуучу катары, студент катары жазылган ырларын мектепте жана окуу жайларда тааныш элек. Мына жогоруда айтылгандай, Сооронбай эке тууралуу абдан жакшы сөздөрдү, үлгү боло турган сөздөрдү айтса болот. Ал киши менен мүмкүн болушунча мен ушу тез жолугушууга, акыл насаатын угууга, баарлашууга абдан куштар элем. Куштар болчу элем. Мына ошолордун бири мына жогоруда айтылгандай Арашан жазуучулардын чыгармачылык үйүндө бир 10 жылдын айланасында жыл сайын барып, ушу кишинин урматы үчүн ошондой эле жазуучулар Сүйүнбай Эралиев, Көчкөн Сактанов, Анатай Өмүрканов, Кожогелди Култегин өзү болчу эле ушулардын урматына деп кабар алгандагы сөздөр, айтылган каалоо тилектер, окулган ырлар ушул күнгө чейин эсимде.
ушул жолугушуулардын баардыгында кандайдыр чынын айтканда бир эс алып калчумун да. Айтылган сөздөр, айтылган насаат, анын жүрүш турушу, адамдарга жасаган мамилеси, ошол отурушта жазуучулардын, акындардын бирине бирине болгон мамилеси, ошондо Сооронбай экенин мамилеси баардыгыбызга, акындарга дагы, бизге дагы өзгөчөлөнүп, өзгөчө көрүнүп турчу. Ошол мезгилде менин абдан кубанганым, ошо бир топ отуруштарда Сооронбай эке сүйүнбөй Эралиевичтер болуп, жакшынакай настроение болсо керек, ырдаган учурларын көрдүм. Биринчи жолу ошо жакшы көңүлдүү отурган үчүн ошондой ырлар чыкса керек, каалоолор чыкса керек. Ошондо өзүмдүн ыраазылыгымды айтып, кийин мына азыр 15 май бүгүн Сооронбай экенин туулган күнү эле. Бул күнү жыл сайын үйүнө белгилүү акындарды, белгилүү жазуучуларды, Бексултан Жакиев баш болгон, Антай Өмүрканов баш болгон, бир топ адамдарды чакырып, ошол үйдөгү конок күтүү эрежелерине дагы өзүмчө бир таң калып мамиле болчу элем да. Бардыгы иреттүү, бардыгы такталган, бардыгы пландаштырылган, үйдөгү кыздары, балдары дагы кызмат кылып, ошого анча ынанбай өзү аралашып, бардыгыбыздын көңүлүбүздү алып. Кыскасы, Сооронбай эке бир эле акын эмес, баатырлыкты бекеринен алган жери жок. Анын жүрүшү, турушу, баскан турганы, сүйлөгөнү, жасаган иштеринин баардыгы үлгү. Жогоруда айтылгандай, чын эле бул кишинин жасаган иштери, жазган ырлары түбөлүккө калды, калат. Анын бир эмеси катары 11 томдон чыгарган, томдон турган өзүнүн китептери. Мен мурда эми ар бир чыккан китеби боюнча өзүнүн автордук атайымага карата жазган эстелик катары кармап жүрөм. Үйүмдөгү өздүк китепканамда Сооронбай экенин ошо 11 томдук китеби, мына Чыңгыз Айтматовдун 8 томдук китебинин жанында калган Алкул Осмонов жана Манас трилогиясы баш болгон өтө кыргыздын мен деген белгилүү адамдардын жанында орун алып турат. Мен ушу керек болгон учурда кээде чынын айтканда бир ойлонуп, кыйналып, уктай албай калганда Сооронбай экенин жакшы китептерин окуп, өзүмчө бир рахат алам да. Мисалы 7-8 томдо көрсөтүлгөн роман, ыр түрүндө жазылган роман Исхак Разаков тууралуу, Курманжан Атка тууралуу роман, эмне деген романдар. Чындыгы бул дүйнөдө өтө эле кем жолуга турган окуя да. Ыр түрүндө жазылган роман болгондо дагы ушунчалык терең, маанилүү, мазмундуу, таасирдүү берилген ушул романдар. Анан башкалары тоолор тууралуу сөз болуп кетти. Сооронбай эке, мен ошол китептеринен карап көрсөм, тоолор тууралуу 14 ыр жазыптыр. Ошонун бир топтору мына оңундуу ырлар. Кадимкидей оңундуу ырлардын мындай саны боюнча алганда дагы менин билишимче Сооронбай экеден алдыга чыккан бир акын болбосо керек. Эми кыскасы азыр дагы мүмкүнчүлүк болор. Айта берсе абдан сөз көп. Сооронбай эке бардык жагынан бизге, акындардын өзүнө, бардык деңгээлдеги кандай гана кызмат иштеген адамдар болбосун, анын иштеген иши, эмгекчилдиги айрыкча. Анын тактыгы, сөзгө бекемдиги, тууган уруктарга, жора жолдошторго, өзүнүн кесиптештерине жасаган мамилелери дайыма үлгү болуп келет. Ошондуктан мен Сооронбай эке тууралуу айтылган сөздөр эч түгөнбөйт. Мына 97 жыл болмок. Мүмкүн болсо мына 100 жылдыгын азыртан баштап аракет кылып, даярданып,
Сооронбай акенин 100 жылдыгын өткөрүү боюнча атайын уюштуруу иштерин башташ керек деп ойлойм жана сунуш кыламын. Рахмат. Рахмат Бектемир агай. Дал ошол сиздин пикириңизге ылайык ушул кездерде ошол Сооронбай Жусуевдин 100 жылдыгын өткөрүү боюнча элдик демилгелүү топ пайда болуп, көрүнүктүү кишилер тартылып атат. Кудай кааласа сиздер менен да өзүнчө сүйлөшөбүз. Бул ошол эмдиги жылы дагы мындан көбүрөөк иш чара, аркы жылы андан да көп 24-жылы, 25-жылы анан 100 жылдык мааракесине жетип барат экенбиз. Анда Бектемир агай, мына сиз ошол Арашанга барып жүргөн кездеги жазуучулардын бир калдайып басып келаткан сүрөтү биздин Утиерканын архивинде сакталыптыр. Абдан бир маанайлары жакшы, сиягы сиз жолугуп кеткен окшойсуз. Ошону бир көрсөтүп койсок, жалпы баарыбыздын бир көңүлүбүз тоя түшсүн. Экинчи видео. Рахмат. Көңүлүмдө күмөн кылбас бир ой бар. Жаман киши жакшырларды жаза албайт деген сапты биз 80-жылдарда студенттик кезде окуп, ошол бойдон көңүлүбүздө кыттай уюп калган. Бул саптар кыргыз эл акыны Токтосун Самидиновдун Сооронбай Жусуевке арнаган саптар эле. Мен Токтосун агай, сизди көргөндө Сокемди көргөндөй болом. Анткени сиздер акын катары окшош эмес, адам катары да окшошсуздар. Абдан сыпалыгыңыздар, ушунчалык баягы ак сөөктүүңүздөр бардык жагынан ушунчалык дал келишет. Ошондуктан сизди көргөндө Сокемди көргөндөй болуп мындай бир эч тутуп жүрөбүз. Мен сизден мындай бир суроо бергим келет да. Мына поэзиянын музыкалуулугу музыканын музыкалуулугунан да күчтүүрөөк болуш керек деген бир сөз бар. Ал эми Сокемдин, Сооронбай Жусуевдин поэзиясында чыныгында ушу музыкалуулук абдан көп, андыктан дагы музыканттар көп тандашат. Дегила кишинин ушул поэзиясында музыкалуулук, музыканттар менен иштешүү, жанагы музыкага салынган чыгармалары жөнүндө бир өзүңүздүн пикириңизди уксак дедим эле. Эми бүгүн атактуу акыныбыз биздин кыргыз соңку муундагы акындарынын устаты Сокемдин 97 жылдык майрамы десек болот көз өтүп кетти. Бирок алдыда мына 100 жылдыгы жөнүндө сөз болуп атат. Бул күнгө да жетербиз. Бул өзү Кыргызстандын жалпы адабият дүйнөсү боюнча чоң майрам болууга тийиш. Эми Сокем жөнүндө бул чоң изилдөөлөр жүргөн, дагы да жүрүш керек. Анткени бул киши адабияттын кайсы жанрында болсо дагы өзүнүн бийик төбөсүн көрсөткөн улуу адам. Лириктиги, эпиктиги поэмаларында, анын обондорлары, котормолору мен эми мага кичине көбүрөөк жакыныраак болуп, Сокемдин көбүрөөк мен ыкыласым түшкөн ушу мына обондорлары, экинчиден котормолору, ушул боюнча дайыма айта турган ойлорум, сөздөрүм жүрөгүмдө жүрөт да. Эми акындык өнөрдө кыргыздарда ыр деп эле коебуз.
орыстарда песня стих деп бөлөт экөөнүн тең. Бирок кыргыз баласында эзелден обонду ырдагы ана мына кийинки соңку кезде биз жазма адабиятка көнгөнбүз, экөө тең бир түшүнүктөгү нерсе. Бу жерде композитор атактуу обончу жигитибиз отурат, менин сөзүмө макул болушу мүмкүн. Макул болушу мүмкүн, себеби мисалы улуу комузчу Карамолду Орозов күй чертип бир керемет окуяларга дуушар кылып отурганда адамды бир киши айткан экен: "Молдеке, комузуңузга, күйлөрүңүзгө бир обон кошуп койбойсузбу?" дегенде айтчу экен: "Апей, мен күй чертип атканда дайыма ичимен ырдап турам" деп. Демек, ыр деген баягы уйкаштуу сөз деп эле мындай кичине карапайым сөз менен айтканыбыз менен ал адам баласынын жүрөгүндө күү менен айталык, обон менен мукамдуу. Экинчиден, мындай терең ойлуу адамга таасир эте турган чоң касиеттер менен жашайт да. Ошон үчүн Сокемдин асиресе эми мен эсиме келип атканы мына Ак кайың деген ыры, келчи келчи кымбатым, ооганда көктөм эле унутпаймын деген ырлары бул махабаттын кемини. Бул өзү кандайдыр бир жаната мен айтып атпаймынбы, Карамолду Орозов абабыз айткандай, Сокем өзү эстрадага чыккан ырчы болбосо дагы, обончу болбосо дагы, ушул ырлардын эми текст эмес булар. Булар өзүнчө эле поэзиянын ылгагындагы нерселер, ырлар. Анан ошондо Сокем өзү ичинен ырдап тургандай сезилет да мага. Анткени дагы да мен көп ырларын, бу кимдин, обон мына композитор жигитибиздин да бир топ ырлары бар, Сокемдин текстине жазылган. Бардыгы керемет Сокемдин өзүнчө бир башкача бир портрети биздин көз алдыбызга келет да. Анан эми Сокемдин да бир касиети бул котормочулук. Кийинки соңку кездерде Сокем берден жакшы айтышты. 70-тен ашкан учурларда кантсе дагы бул өтө терең көрүнгөлүү адам экен. Ошол потенциясын, ошол чыгармачылык дараметин жоготкон жок. Асиресе 70-тен ашкандан кийин жанагы фундаменталдуу эмгек деп койсок болот. Разаков жөнүндө поэмасы, Курманжанды атка деген романы, бул эмне деген кереметти жаратты. Мисалы, бул Лев Толстойдун деле даражасындагы адам десек болот эми кыргыз түшүнүгүбүздө. Анткени Анна Каренина деген атактуу романды Лев Николаевич 70-ке чыкканда жазган экен. Ошон үчүн бул Сокемдин ушундай керемет дүйнөсүнө, мисалы, соңку андан кийинки муундагы акын жазуучулар өмүр баянын текшерип аңтарып көрсөк таң кала турган окуялар. Эми соңку кезде Сокем кичине каарлыкка баш ийгендей деле болгон жок. Бирок кээде жолуккан учурда ысык салам айтып, жолуккан учурда айтып калчы. Биздин байбичемде кетип калды. Ошол үйдө жашаган бир 4 кемпирдин ортосунда эле мен калдым дечи, ошолордун чайын ичип жүрөм деп. Анан мен ошондон улам бир Сокем арнаган ыр жазганмын. Сооронбай агага жана ал жашаган үйгө деп. Ошол кезде Сокем айткан жана 4 кемпир дегенибиз Мусажан Газиевдин байбичеси экен, Орозбай Олжобаевдин, Кубаны Чакаевдин, анан Акбар Тактакуновдун. Ошо бир үйдө турушчу да. 4 кемпир дегени ошолордун байбичеси экен. Анан ошондон улам Сокеме өзү тамашаны жакшы көрчү. Ошондон ушул ырды жазып берсем күлгөн. Саябан парк көз тайгылтар гүлү көп, салам айтып көпөлөккө жүгүнөт. Жол боюнда эски комсоо имарат, аны айтышат жазуучулар үйү деп. Эске салам кейитемди санаамды, Мусорозбай Кубанчак бар абамды, ар биринин байбичесин көргөндө кубанамын көргөн сымал аларды. Аяр аста шилтеттирип аягын, мезгил берет карылыктын кабарын, жандай баскан абышкасы жок бүгүн, жолдош санайт колундагы таягын. Соке сиз да ошол үйгө кут болуп, дагы далай урмат сыйга туш болуп,
төргө отуруп соо саламат жүрүңүз, 4 кемпирдин мурунуна жыт болуп. Десем, бул топ күлүп, менин көңүлүмдү көтөрүп койдуң, айнанайын деген. Эми Сокем тууралуу айта турган сөздөр көп. Дагы да кез келгенде айтарбыз. Ал эми Сооронбай Жусуев сизге Токтосун агай арнаган саптарын менимче өзүңүздүн эсиңизде бар. Токтосун менин кимимсиң, кимдигиң элге билинсин, өмүрүн ырга арнаган өзүмдүн акын инимсиң. Өз элиң барктап мактасын, өзүңдү Кудай сактасын. Аман жүр, бойдон жакшы адам, аман жүр, бойдон жакшы акын. Жакшы акын, бойдон аман жүрүңүз, аман жүрүңүз. Биздин сценарий кезегибиз боюнча мынакей жакшы абдан жакшы толуктоо болду. Балким орунду кийинирээк которуштуруп аларбыз. Азыр баягы тоскоол этпейбиз деп балдар козголгон жокко дейм. Асылбек Өзбеков жаркылдап келип калды. Мурда жарыялаганмын, айтканмын. Салама Садыкова жаркылдап жайнап келип калды. Мына азыркы сиздин жанагы Сокемдин поэзиясында музыкалуулук, ошол музыканттар менен иштешүү боюнча сөздөр жүрбөдүбү? Мындан кийин сөзсүз музыканттарга сөз бербесек болбой турат. Демек мен азыркы сөздү кыргыз эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Саламат Садыкова айымга берейин деп атам. Саламатчы, мен сизден мындай бир нерсени сурамакмын да. Мынакей Сооронбай Жусуевдин кечелеринде ошол кечени көрккө бөлөгөн бирден бир инсан сиз болор элеңиз. Ушунчалык баягы кеченин баркын өйдө көтөрүп, андан кийин Сокем сизге жана сиз сыяктуу дагы ошол музыканттарга бирден китеп белегетер эле. Андан кийин айткан сөзү бул болот эле. Китептин ичин ач, китептин ичин аш дечү. Ырдоку деп атканыбы же башка бир нерсе бар беле? Туура айттыңыз. Бул киши ушунчалык жан дүйнөсү назик, абдан кыраагы, анан кылдат киши эле. Көп авторлор менен иштештик, бирок Сооронбай Жусуев агабыз. Мен мисалы бул адабият дүйнөсүндө жаш кезибизден, бала кезибизден аралашкан менен Жусуевду көрбөй туруп темасына жазылган, жанагы Мен алыста жүргөндө Салимбай Айдаровдун обонуна жазылган, Айтсаң боло Ырыспай Абдыкадыровдун, Биримкул Албаевдин сөзүнө жазылган Сагындым тууган жер сени, көп чыгармаларын ырдадым мен. Анан кийин жылдар өтүп байкасам, ушунчалык акын катарында өзүнүн ар бир обончусун, ырчысын жөн эле баласындай кастарларга алдейлеген киши болчу. Мисалы көп эле чыгармачыл адамдар бар. Арадан бери келет, папкесин көтөрүп, анан бир ырын берет дагы ошону менен жок, мен көрүнбөй деле калышым мүмкүн да. Сооронбай агай өлгөнчө мына 90 жылдыгын бирге калың журтубуз менен бирге баарыбыз. Ошондой бир батасын да алып калдык. Жанында жаркырап түшкөн сүрөттөрүбүз бар. Бир да маарекесинде бир обончуну, бир ырчынын атын унутпайт эле. Мага телефон чалып, капыстан мен бир обончунун атын жөнүн айтып койсом, ошондо айтат эле. Ай, саламат, баягы жүрөбү? Жаныбек Бегматов дегенди да айтып койсоң десе, бир жолу чындыгында таң калгам. Мындай көп элге чыга бербеген азамат эле, бирок агайдын сөзүнө ыр жазган. Андан сырткары сиз жакшы билесиз, Кожоке. Сооронбай агай менен мени улуттук филармониянын босогосунун бысмылда деп аттаган күндөн баштап ушу киши менен сапарлашта көп болдук. Даамдаш болдук. Ушундай бир жакшы төрлөрдө төргө бирге чыгып, өргө бирге чыктык десек де болот. Кийинки чыккан муун экенибизге карабай, өтө ичи мындай кенен кемеңгер бир мындай бир болот го, мындай ичинде бир чымынын көргөзүп койгон адамдар болот. Канчалык бийикке чыккан менен жан жакасына күн тийбесе экен деп турган адамдар болот. Бул Сокем жибектей болгон мүнөзү менен ушундай назик, баарыбызга мындай көңүлүн бөлүп, мына Алматыда да бир керемет кечтерде бирге болдук. Сүйүнбай Эралиев атабыз менен. Ушу эки киши акындардын дүйнөсүнүн мен көз алдымда ушунчалык бир караганда агаңдай, бир караганда бир өзүңдүн бир
мүнөздөрү менен бир бала мүнөздүү керемет асыл кишилер эле. Siz elge taanılıp kalgan кезиңизде a kişi atayın makallar жазды. Абдан да. Irlar жазды. Абдан. Sizге арнап. Тилекке каршы Айкөл кишиле. Азыр таба албай калдым. Айкөл кишиле. Мына мен Токтогул мамлекеттик сыйлыгына көрсөтүлгөндө дагы эсимен чыкпайт. Мына жазуучу катарында, даанышман агабыз катарында ким ушуну каалайт кишиге. Мен өзүм деле байкабай тургам. Мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүп калыптырсың саламат. Уят биз сени колдобосок. Айтчы 5-6 чыгарманын атын. Мен сен жөнүндө жазайын деп, шу болгон окуя мына Куттуу студияда отурабыз. Мен абдан көпкө чейин таң калып жүрдүм. Кандай сонун күшү? Ошондой менин өзүмдөн маалымат алып, толуктап туруп, анан Кыргыз туусу гезитине абдан мен жөнүндө бир жакшы макала жазды. Мындай айтканда, кандай десем болот экен, эми мен Жусуевмун дебей, бул киши эл баатырын да алды, падышалардын каршында жүрдү дегендей, ошого карабай дайыма мындай Самар эжемдин жакшы сөзү бар. Жер менен жүр деген. Жер менен жүрүп өмүр сүрүп кетти деп ойлоймун. Дайыма бизге мындай доступный адам эле да. Мындай катарыбызда бир караганда тең тушубуздай, мен негедир эркелеп соке деп коет элем. Эми мындай залкар адамдарды көрүп калган биз өтө бактылуубуз деп ойлоймун. Мындай кишилер 100 жылда ашып баратса бир төрөлсө керек, болбосо 1000 жылда бир айланып келсе керек. Балдарыбыздан, биздин кийинки урпактардан айтсын деп тилек айтам мен. Жана мен суроомо жооп бербей калдыңыз. Китепти ач, саламат китепти ач дечү эле гүл коюп коет го дейм, салып коет го дейм ичине. Жок. Акча эмес. Автограф жазат эле, дайыма. Конверт жакшы, кооз конверт менен. Китепти аш дегенде Садык кызы Саламат деген мына. Мынакей келип окуңуз сиз. Ушул жерден бир мындай 4 сап окуп коеюн. Туулду, аты Саламат болду. Турмушка бул кыз аманат болду. Ымыркай кезден ыр менен күүгө ынтызар болду. Далалат болду дейт. Мына ошондой эле бир 4 сап менен адамдын сүрөтүн тартып, мындай жакшы. Бейнесин ачып коет да. Сокемдин керемети ушул болчу. Мына бул Адамдар деген китепте, Адамдар деген китепте. Ушул өнөр ааламындагы далай адамдардын бейнесин ачып, ушул ырларды жазганда, ошонун ичинде мына Саламат Садыковага арнагандагы татынакай ыры бар. Рахмат. Сокемдин сөзүнө жазылган чыгармалардан эми көп чыгармаларды ырдадым, ырасын айтыш керек. Уруксат берсеңиздер, үн режиссер эгер бар дайын болсо, агайдын сөзүнө жазылган Ырыспай Абдыкадыровдун Ойлодуң бекен мени сен деген чыгармасын аткарып берсем. Сабылып көнүм суз болуп, санага калсам туш болуп, заматта сага жетсем дейм да загымда учкан куш болуп. Аппак кар баскан жер жүзүн, аязда келет көрүшкүн, өчөшкөн сага боромду да өзүмдөн келет бөлүшкүн. Талайым ташкан чагымда, таңшыса бол багымда, сезүүгө бирге жыр калды да сен болсоң деймин жанымда. Sırtımda minti verir
жүрсем да ойлодуң бекем мени сен. От болуп күйүп мен жүрсем да ойлодуң бекем мени сен. Ой, рахмат. Бар болуңуз. Төлөгөн агай айтып атат, колумузда келиптир, Кудай кааласа дагыр болот экен деп атат. Паамдуу киши да. Биздин 80-ci жылдарда эң белгилүү бир эки сап болор эле. Альманактар Аматовтан башталып, Егенберди Ерматовтан бүтчүлө деген. Анткени Аматовдун фамилиясына 2А кетет. Анан ушундан башталып Эде Ерматов. Ушундай бир өзүнчө доор экен. Ал кез Совет доору. Бирок Совет доорунун адабиятка, маданиятка өзгөчө көңүл буруп турган доору. Кийинен башкача доор болду, ал жөнүндө башка сөз го. Эми Сокемдин баягы мындай кыраакылыгы башкача да. Аматовдун фамилиясындагы 2А жөнүндө ыр жазды. Мен окуп берейин. Маркабай Аматовка: ыр майдан күчтүү болсо да, киргенсиң топко ат салып, далайыр дастан жараттың, дасыгып, өсүп, такшалып. Кой-койдуң тизме башында, кош Адан атың башталып. Атаңдын тиіп пайдасы, алфавит жактан алдасың. Тизмеден төмөн жылмышып, түшпөөнүн изде аргасын. Ал үчүн тынбай жан сабап, чамдашың керек, чамдашың дейт. Мына ошол жакшылап чамдап келдиңиз эле. Мынакей азыр кыргыз эл акыны болуп олтурасыз. Бу кезинде орус адабиятынын жаштары биз Гогольдун шинелинен чыкканбыз деп ошол сөз бүгүнкү күнгө чейин уланып айтылып келатпайбы? Анан кийин бизде дагы ошол акындардын дээрлик көпчүлүгү ушул Сооронбай Жусуевдин ак батасынан өскөнбүз деген пикирде карманып келет. Алардын башында бирден бири болуп өзүңүз турасыз. Илгери Кызылга барып келгендеги Кызылдай сүйүрларыңыздын биринчи окурманы Сокем болгон. Ошол өзүңүздүн бир а кишинин жаштарга көргөн камкордуу жаатында кеп курсаңыз. Сооронбай Жусуев дегенде биз кийинки муундар дегенде мен дагы азыр 70ке кадам таштап калдым. Ошол Сокемди устат катары көрдүк да. Барыбыз өзүң айткандай Сокемдин шинелинен чыкканбыз. Анан бул 70-ci жылдардагы муундар сөзсүз ушул Сооронбай экенин жазуучулар союзунда иштеп аткан учуру, ал учурда адабий кеңешчи болчу. Биз ошол кишинин нускоосу менен жүрдүк, нускоосу менен өстүк, нускоосу менен адабият дүйнөсүнө аралаштык. Ошол 81-ci жыл экен мен ушул кыргыз телевидениесине келип редактор болуп иштеп калдым. Анан 1 жыл иштегенден кийин Сооронбай эке айтты: "Сенин ордуң ал жерде эмес. Телевидениеде көрсөтүлгөн сенин берип аткан берүүлөрүңдүн бардыгы шамал, ал кетип калат. Сен сөзсүз жазуучулар союзуна келишиң керек" деп, жазуучулар союзуна алдырып, ошол жерде мен 25 жыл Сооронбай эке менен кошо жанында жүрүп иштедим. Сооронбай экенин нускоосун көрдүм. Жана өзүң айткандай Кызылга, Тууага, Москвадагы жаш жазуучулардын кеңешмесине бардым. Анан Сооронбай Жусуев менин ошол ар бир чыккан китебимди тыкыр карап, анан көп мындай баш сөздөрдү жазды да. Анан өмүрүнүн соңунда бир китебин көтөрүп, кол жазмасын көтөрүп келип айтат: "Мен сага өмүр бою устат болдум. Сен да жетилдиң.
канатың жетилди, темир канат элең азыр мындай бир поэзиянын асманында калкып учкан акындардын бири болдуң. Могул китепке сен баш сөз жаз деп, анан Сооронбай акебиздин бир китебине мен ушул баш сөз жазып калдым да. Анан эми бул Сокем жөнүндө айта берсек көп, сөз көп. Мында бүгүн айтабыз деген адамдар абдан көп отурат. Мен уруксат болсо ушу Сокеме арнап туруп бир ырымды окуп кетейин. Жакшы. Келгиз. Сооронбай Жусуевке. Бейишеңден берекеси оғонбай, берекелүү кыргыз жери оғандай, алай куунун асманындай чалкыган, ырдан бүткөн кенчи белем Сооронбай, жаннатыңдын жарашыгы оғонбай, жарашыктуу кыргыз жери оғандай, Кулуната көлүсүндүү чалкыган, Куттубырдын кенчи белем Сооронбай, кенч болгуча далай татаал жол басты, кандуу жылдар калча бөкчөп шор басты, тосуп турду тайга кашуу зор суноо, жанадагы жарык маанай зор бакты. Күндөр өттү татаал катаал оғандай, далайлардын башы кетти соога албай, жоону жеңип кел элине ыралып, жоокер акын, баатыр акын Сооронбай, жүк көтөрүш оңой эмес оорандай, бир жаратат акындарды доорандай, асман челип бийик болсо тоогандай, дал ошондой бийик акын Сооронбай, дал ошондой бийик акын Сооронбай. Бәле. Сиз абдан туура айттыңыз. Чындыгында эле Сокем айтчу, мен бир күндө башка акындардын ырларынан 500 сап окубасам, башым ооруйт дечү. Ошол жаштарга кандай кам көрсө, биздин улуу муунду, өзүнөн алдаганча улуу муундардын барысын ушунчалык кастарлап, аларды үлгү тутуп, оозунан түшүрбөй айтып турар эле. Мына УТРКнын архивинде Сокемдин дал ушул темада сүйлөгөн кичинекей сөзү бар экен. 3-чү видеону берип койсоңуздар. Kitaplarda okup çıktım. Misal için Turgunbek Bekirliov'un Koşuşebe degen çakan bürok barıp durgan jakşı kitabını okudum. Jaşakınlardan antologiyasını okup çıktım. Kocaöl'de Kultekin'den Tamırdan Kanıt'a Çeyin degen kitabını okudum. Galibek Nurlan'dan Surokhan'a degen sonun kitabını okup çıktım. Avtorga razı oldum. Yemeğe bana yakında Toğlak Molda'nın manası koluma tiydi. Oşal manası okup, Toğlak Molda'nın manasını okup ayağına çıkanı kaldım. Oşal köp yıllardan beri Toğlak Molda'nın manası emne sebepten şu çıkpay yaptıklarına tan kalam. Oşo Toğlak Molda'nın özünden razı bolup jatam. Bir top kitaplarda okup çıktım. Misal için Turgunbek Bekirliov'un Koşuşebe degen çakan bürok barıp durgan jakşı kitabını okudum. Jaşakınlardan antologiyasını okup çıktım. Kocaöl'de Kultekin'den Tamırdan Kanıt'a Çeyin degen kitabını okudum. Анда Сокемдин мактоо сөздөрүнүн эң күчтүүсүн уккан Нурлан Калыбеков болду. Биздин Кыргыз улуттук жазуулар союзунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Нурлан Калыбеков да кезек. Эми Сооронбай агай тууралуу сөздү не деген сөздүн асыл берметтерин терип айтсак да жарашат. Бул киши баягы кан деп коет го, генетикасынан келаткан бир нукра ак сөөктүк аристократизми бар инсан.
ошол өзүнүн баягы дүйнөсүнөн билинип турчу, көрсөм жана эле Төлөгөн агай айтып кетти. Нукура бир ак сөөктүн тукуму экендиги. Жана мен ар дайым айтып жүрөм Некрасовдун сөзүн, акын болуу өз эркиң, адам болуу милдетиң дегендей. Ушундай бир таза инсандар, анан карыганда дагы дөөлөттүү, мындай парасаттуу карыган инсандар саналуу. Бир киши болсо ошол Сооронбай агайдын өзү, экөө болсо дагы экинин бири ушул Сооронбай агай болчу. Биз ушул мына мен өзүмдүн жеке неме тагдырымды айтайын. 95-жылы бир шапалактай бир китебимди Жумайдын Кадыров чыгарып берген. Ушул ошондо жаңы бас Үшкүрүк деген китеби чыккан. Биринчи, жок, Үшкүрүк деп мен Нурдүне деп койгом, сиз Үшкүрүк деп айткансыз. Биринчи ошондо Жумайдын агай немесин баштап аткан, жана басма ишмердүүлүгүн. Анан ошол китеп ошол Сооронбай агайдын колуна тийип, биз анда студентпиз, 3-курстун студенти белем. Ошондон Кыргыз руху деген анда азыркы баягы Түрксоюдун жетекчиси Султан Рай бир редактор Кыргыз руху деген гезит чыгарчу. Ошол Эгемберди Ерматов агайлар иштечү ошол жерде. Анан ошондо менин ырларыма үзүндү беришип, ырлардын айрым немелеринен. Анан ошол Сооронбай агайдын ак батасын беришип, Кыргыз рухуна чыгарып, ушул киши батасын берген да. Батасын берип, адабет баягы жолдо нуска баягы батасын берип аттанткан. Мен таң калганым, өзүнөн кийинки муун биз маркум досум Зайырбек, андан кийинки жашакы мына бул Бердибек Жамгырчиевке чейин азыркы жашакындар. 35-ке чыга элек, 35-тин тегерегинде болду. Ушулардын китебине чейин пикирин жазып, баш сөзүн жазып, ак батасын берип келди да. А кишинин өзүнүн китеби бар, мен атын унутуп атам. Бир чоң бир томдук китеби бар. Ошол китебинде бүт ушул улуу муундан баштап биз кийинки ушу жаштарга чейинки жазган акындардын пикир баталары, каалоолору, ошол учурда мындай анализдери, адабий анализдери ошол китебинде. Нурлан, тагдырым поэзия деген. Мына ушул китебинде да. Мындай бир өзүн карай жүргөн, өзүнүн аркасында келе жаткан балдарга көз сала жүргөн бир жападан жалгыз киши ушул Эралиев, Сооронбай Жусуев болду да. Макалаларын жазып, китебин чыгарып. Эми бул кишилер 60 кандуу согушту көргөн кишилер. Кандуу Эралиев, Жусуевтар, да, Жунай Мавлянов, Олжобай Орозбаев, Төмөнбай Байзаков, ушундай дагы мен атын атабаган көп кишилер бар, унутуп калган. Ошол унутуп атам азыр аттарын. Согушту, кан майданды көрүп келген кишилер, 60-жылдар баягы бүткүл баягы Совет доорунда бир мыкты бир жаңы бир адабияттын гүлдөгөн доорун айтып жүрүшөт, алтын доору деп, күмүш доору деп жүрүшөт. Ошол учурда чыккан бир инсандар. Сокең ошол маселен Эралиевтер, Рыскуловтар, маселен поэзияга, адабиятка эксперимент жасаган кишилер булар. Эксперимент кылып бир бөлөк дүйнөнү ачабыз, Султановтар бөлөк дүйнөнү алып келебиз деп аракет кылып көрүштү. Көп мындай оончулар жакшы билет, удачный чыкканы бар, неудачный чыкканы бар. Оончулар ушундай го, бир жакшы оон чыкса удачный чыгыптыр деп коюшат. Ошол баягы удачный, неудачный чыгып калгандар да бар. А бирок Сокем тиги манастан башталган баягы салттуу формадан деле эч бир экспериментке кирген жок, башка кирген жок, өзүнүн баягы эпикалык туюму менен акыры келип туруп Курманжан Датка, Исхак Разаков поэма романдарын берди. Роман деген кара сөз түрүндө роман жазыш тозок. Ыр түрүндө роман берип, ошол баягы манастан келе жаткан байыркы көркөм сөз, дөөлөт, бир мындай бир баатырдык, ички нукура бир улуттук поэзиянын бир дөү шаасы гана кирбесе, андайга кире албайт. Бул кишинин котормочулугу орус акындарынын Европа жана Азия ырларын которуп, казак акындарын которуп, килтеген чоң томдуктар ушулардын институт жасай турган иштер. Бир сиз айткандай бир институттар жасай турган, бир академиялык бир басылмалар иштей турган бир чыгармалар жазып кетти. Жанагы Шекспирдин Гамлети, мына агай отурат, сиз театрдын директорусуз, ошол Сооронбай Жусуевдин котормосунун негизинде
коюлат болуш керек менимче. Ошол котормонун негизинде ошол Сооронбай агайдын котормосуна ушу Гамлет коюлуп сахнадан түшпөй келатат да. Мындай адабиятка деген мындай дыйкандай баягы маңдай тери менен, ак мээнети менен өмүр бою баягы башын көтөрбөй 90-го чыкканча ушу өмүрү көзү өткөнчө калемин таштаган жок, чыгарма жазып отурду. Бул деген ошол нукура баягы гени күчтүү, аң сезими, акыл ою таза, тунук, нукура бир ак сөөк гана бир адамдын колуна келе турган иш да бул өмүр бою баягы чыгарманы калтырбай коюу. Анан эми менин бир проектим бар болчу илгери. Ошол проект каражаттан токтоп калды. Жумайдын кадырып чыгарган Алыкул Осмонов, Жоло Мамытов, Турар Кожембердиев, ошол мен өзүм түзүп, өзүм каражатын издеп таап келип, өзүм редактор болуп, ошол Жумайдын агай чыгарган. Анда мен дагы бир неме кылып, жанагы Алы Токонбаев, Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев деп үчөөнү чыгарамын деп, анда Сокемдин көзү бар болчу. Ушул жерде биз кечесин өткөргөнбүз. Мына Карлыгач отурат, экөөбүз кечесин алып барганбыз. Ошол КТРдин архивинде сакталыбы, сакталбадыбы билбейм. Ушу 90 жылында карата эле бир кечесин өткөргөнбүз да. 85 жылдык бе. Мына ошол өткөргөнбүз. Анан ошондо Сокем мага машинка түрүндө ырларын калтырган. Баягы Эралиев жанагы чакан биз мыкты шедеврлерин чыгарабыз деп берметтерин калтырган ошол менин колумда турат. Кудай буйрса бир шарты келсе ошону чыгарабыз деп ойлойм да. Анан жана сиз жакшы нерсени айттыңыз. Кудай буйрса эми Сокемдин мындай 100 жылдыкты эми эле оозанып атасыздар. 3 жыл бар, бирок ошол 3 жылга чейин акырындан бир келсе, бир мындан ары бир жакшы нерсе болот дейм. Сокемдин окурмандары көп, оонду ырлары көп. Баягы нукура кыргызга сиңип кеткен дастандары, чыгармалары көп. Анан эми рахмат. Кудай бир дагы бир оңтой келсе, жанагындай китептери чыгып, түбөлүк кала берет деп ойлойм. Рахмат. Мен мүмкүн болсо бир жана видеодо Сооронбай аба өзү айтпадыбы, жаштар поэзиясынын антологиясы деген китепти окудум депчи. Ошо китепти окугандан кийин бир нече күндөн кийин мен үйүнө бир жумуштап барып калсам, бир өтө жогору баасын берди эле, мынтип айтты элем. Мен жакында дейт 144 жаш акындар кирген болчу. 17 жаштан. Ошол антология. Ошон кайсы жыл? Бул 12-жыл чыкты окшойт. Нурлан түзгөн болчу. Мен китебин түзүп, өзүм редактор, өзүм түзүүчү каражатын таап чыгарганбыз. Чыктым. Анан кийин азыркы жаштар, адабиятка келген жаштар, биз адабиятка келген учурга салыштырмалуу абдан кудуреттүү экен, күчтүү экен. Биз менен буларды салыштырганда асман менен жердей айырма бар экен деп мындай чын сырын айтты да. Жакшы. Ошондой пикирди башка эч кимден уккан жокмун. Биз адабиятка келгенде байоо бир аябай ишенчак жаш баланын деңгээлинде экенбиз деп жогору пикирин айтты да. Азыр мына сөз узап кетелик деп кошумчалап коеюн деп эсиме түшкөн айтты. Кожеке, ошол китеп 2012 жыл болуш керек. Ал учурда министр Нурланбек Шакиев болчу, маданият министри. Ошол каражатын таап, министрлик каржылап, мен түзүүчү редактор болуп, анан китебин чыгарганбыз. Азыр дагы экранда өзү айтып кетти. Сокемдин берген баасы. Жумайдын Кадыровдагы кезеңде да өзүң сүйлөйсүң. Мен бир нерсени байкадым. Бул Сокемдер Сүйүнбай агайдагы, Сооронбай агайдагы баягы ырды бадыратып эле окуй берчү эмес. Жазчу, анан баягы кагаз менен окуп дегентип. Бирок бир ырын жатка билет эле бул киши. Бир ырын. Анан мынтип айтат эле. Эми кээде бирөөлөрдөн угуп калып ошону өзүңкү кылып жазып коесуң. Кээде китептен окуп өзүңкү сыяктуу жазып коесуң. Анан өзүңө тийиштүү айрым эле ырлар болот деп. Ошол ырлардын бири деп Кош жылдызды дайым окучу. Кош жылдызды өзү жатка окучу. Башка ырларын көп билчү эмес. Азыр эми мен сөздү ошол Кош жылдызды экинчи өмүрүн жараткан кыргыз эл артисти Асылбек Өзбековго берейин деп атам. Аске адегенде сүйлө. Же мурда ырдап тургандан кийин сүйлөйсүң. Анткени силер экөөңөр
бир нече оонду бирге иштешип калган жагдайыңар бар. Музыкант, акын катары бири-бириңердин баягы жан дүйнөңөрдү жакшы билип калдыңар. Сооронбай аба менен чыгармачылык аркылуу байланышып калдым. Мен Сооронбай аба дечимин. Кийинки бир ырды эсиме түшүп кетип атат, сүйлөшүп отуруп, Эңсөө деген ырына мага кат жөнөтчү эле да. Сөз илгерки каттар келчи, конверттерчи, адрес менен кадимкидей печать машинкага басылган жаңырылардын баарын жөнөтө берилер да. Мен бир окуп отурган Эңсөө деген сөз жагып калды дагы, оон чыгардым. Ырдап бердим. Мамне болсо депчи. Анан бир 2-3 күн өткөндөн кийин телефон шыңгырайт. Асылбек иним, жанагы биринчи куплеттин 3-чү сабын кичине могу сөзүн өзгөртөлүчү дейт. Макул аба, өзгөртпөм. Анан 2-3 күндөн кийин кайра телефон. Асылбек иним, жана 2-чү куплеттин 3-чү сабындагы сөзүн могу алмаштырып коелучу деп түшүндүрүп берет. Макул аба, өзгөртүп коебуз. Кайра шыңгырайт 3-4 күндөн. Сооронбай аба. Ар бир сөзүңүздү менен кайра репетиция кылып отура бермек белем. Бүтпөйсүзбү жарыктык иштесе менен гүлчү кыткылыктапчы. Экөөбүз ушундай тамашалашып иштешип, Эңсөө дагы кийин Канат менен Зарина деген пьесасына, спектаклине как лейтмотив катары кетти. Кош жылдыз болсо 1983 жылдары биздин Кыргыз драма театрында Мырзагапаровдун Биздин үйдөн Карлсон деген спектакль коюлуп калды. Мен ошол жерге жаздым эле, атайын издеп отуруп таап алгам сөздөрүн. Мындай караганда болгону 4 куплет, кыска-кыска саптар. Бирок ошолордун арасында эки адамдын бүтүндөй дүнүйөсү, жашоосу, тагдыры бар эле. Ар бир сабында өткөн өмүрү, сүйүүсү, экөөнүн табышканы жана айрылышканы, ажырашканы бар эле. Ошол спектаклдин өзөгү катары кеткен. Булардын тагдыры да жакшы болду. Муну Шантель ырдап чыкты, Эрбек Бойдонов ырдап чыкты. Бул Сүйүү закымдары фильминде акырын лейтмотив катары кетти. Эми мен андан көрө ошол ырды ырдап берейин. Кош жылдыз өзү да аябай жакшы көрчү эле. Сөзсүз бир кечелерине чакырып турчу эле. Анан Кожоке жанагы өзүңүз айткандай сөз түрдө бир китебин берет эле да. Китебин алып кудуңдап жөнөйсүң да, китебин барагын ача койсоң, ичинде конверт. Окуй билем, эмне конверт десең, сөз түрдө акча салып кое бер эле. Карачы, ошондо бизди да ойлоп, керек болот го ушул. Ушуларга бир айда шүйдөсүнө жарайт го деп, ошондон өйдө ойлоп турчу, чындыгындачы. Ал жагынан абдан мырзалыгы мыкты эле. Канаке. Sayın bulak şıldıra
жашқа жаш қошып жылжылат көргенде көктің қос жұлдыз көзімдің жашы қылдырат Баракелде, баракелде. Бұл сокемді естеп көзіңіздің жашы қылғыры басса, оғы өтер қылғырттыңыз. Біздің арабызда жана тааныштырдым жогорку соттун судьясы Сооронбай Жусуевдин айылдашы. Бұл Каракулжанын алайкы өрөөнүндө 3 айыл өкмөт бар. Кызылжар айыл өкмөтү ортосунда турат. Ошол Кызылжар айыл өкмөтүнүн Кызылжар айылында айылдашы бул жерде Рапаев Нурсейит Макенович отурат. Сокем айтчу, мен атамдын Жусу Газынын жанагы 4 терегинин түбүндө төрөлгөн экенмин. Ошондо 2 карыш чөбөс калганын айтышчу деди да. Ошондо ушул 15 майга абдан туура келет. Ошол мечиттин жанында Нурсейиттердин дагы үйү. Канекен оке өзүң жандай көргөн агаң жөнүндө, абаң жөнүндө кеп салып бер. Анын үстүнө мынакей 90 жаш мааракесин уюштурганда да уюштуруу комитетинин ошол уюштуруучулардын башында турдуң өзүң. Кийин ал кишинин көз өткөндө дагы баягы инелик кызматыңды жасадың, уюштуруучулардын бирден бири болуп. Сөз сенде. Мына бүгүн мен үчүн абдан жакшы күндөрдүн бири болуп турат да. Себеп дегенде ошо Сокемин туулган күнүндө мына бүгүн ошо улуу Кыргыздын эл акындары, эл ырчылары, абаларым, агаларым келип, эжелерим келип тургучу мен абдан сыймыктанып турам. Анан эми Соке тууралуу көп жакшы сөздөрдү айттыңыздар. Болгон жакшы нерселердин баарын айтып отурасыздар. Эми мен ошо Кызылжар айылда бир ошо мына Кожеке айткандай Кызылжар айыл өкмөтү анын ичинде ошо биз Соке айылы бир айылдан бир көчөдө турабыз. Мени жакын агаларыман болот. Ошол Жусу Газы тиккен 4 теректин түбүндө ошо биз бала чакта ошону чоңойдук. Кийин мен азыр ошо айыл өз айылыма барганда ошо теректи көргөндө өзүмчө бир суктанам, сыймыктанам. Бакы алчылар теректи көргөндө bir özüme bir jakşınakay köp jakşınakay elestер келет. Анан мына жанатан бери абдан жакшы сөздөр болду. Мына 100 жылдыгын деп атасыздар. Мына ушундай Сокемин кесиптештери, инилери, окуучулары отуруп мантип жакшынакай сөз тилектериңизди айтып атасыздар. Кудай кааласа, Кудай буйрса дагы ошол кесте келип ага чейин ушундай жакшы сөздө каалоо сөздөрүн айтып, ырларын ырдап дагы унутпай, эми бул киши түбөлүктө ала турган киши айтып атасыздар. Баарыңыздарга мен ыраазы ийниси катары ыраазычылык билдирем. Кудай буйрса көп алдыда да жакшы программалар, жакшы нерселер көп болот деп ойлойм. Нурсейит мырза, мен деле алайкы каттаганда тиги мечитчилердин үй буруу жерде да. Анан биз мындай түз өтүп кетебиз. Мечитти көптөн бери мен деле көрө элекмин. Мечиттин акыбалы кандай? Жусу Газынын мечити жөнүндө сөз болуп атат. Мечитти салган ошо бир кылымдан ашты. Андан кийин мечитти ошо былтыр кайра жаңыдан оңдоп, ошол эле жер, ошол эле эме өзүндө калды. Азыр жакшы жаңы мечит салынды. Азыр жанында бүт мурунку эски дубалдар барбы, жокпу? Кандай? Эски дубалдар. Жок, эски дубалдар жок, бүт жаңыланды. Жаңыдан салынды. Эми өзү эскирип калды эле да, өзү ошол эме салынды экен. Жанагы 4 теректин бирөөсү кулаган деди эле го.
3 терек бар, Ал үч терек бар, бирөө ошо кулап калды да 3 терек азыр турат. Жакшы. Эми биздин арабызда мына Насир Нисанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин доценти, биздин бу Сооронбай Жусуев атындагы мамлекет тил борборунун жетекчиси Карлыгаш Жумакадырова айым отурат. Карлыгаш жаш кезде сен Сооронбай Жусуев боюнча кандидаттык диссертацияңды жактаганда Сокем экөөбүз барганбыз. Жаш кыз элең, азыр деле жашсың. Бирок ошончолук баягы диссертацияда өзүңдүн абдан бир Жусуевдин чыгармачылыгын мыкты түшүнгөндүгүңдү көрсөттүң эле. Андан ары Сооронбай Жусуев боюнча чыныгы бир баягы патриоттук иштерди жасап, жигиттердин колунан келбей турган иштерди жасап, мына чоң университетте чоң тил борборун ал кишинин аты менен алып жүрүп атасың. 24 майда илимий практикалык конференция Сооронбай Жусуевдин көркөм сөздөлөтү кандай темасы? Көркөм сөз чебери. Көркөм сөз чебери Сооронбай Жусуев деген темада илимий практикалык конференция болот экен. Буга дагы абдан масштабтуу деңгээлде өтөт экен. Менче сөздү ушундан баштайсың го дейм. Албетте, алгач бул Сооронбай Жусуев өзү алгач мен интервью алганда мынтип айтчу эле. Акындык тагдырды мага буйруптур деп. Анысыңары ушул Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл акыны, улуу ата мекендик согуштун ардагери Сооронбай Жусуевдин поэзиясын изилдөө тагдыры мага буйруптур. Мен ага абдан ыраазымын. Өзүңүз белгилеп өткөндөй 2000-жылы алгач агай менен таанышып, аспирантура тапшырып келгенде ушул теманы мага илимий жетекчим академик Абдуллажан Аманторович ушул теманы бекитип берди эле. Андан кийин биз дароо агайдын дарегин алып, телефон чалып барып таанышкан күнүм айыл эсимде. Себеби кийин философия илимдеринин доктору Макен Жумагулович дагы өзүм Аяш атам болот, ал айткан. Сен өзүң эле кирип бардыңбы, өзүң эле бардыңбы? Мен сени эшитип барат элем го деп. Бирок мен чын эле анда жашпыз, дароо агай мен сизди изилдейм деп үйүнө барганда ушундай жакшы маанайда кабыл алган. Ошол 2000-жылдан баштап агай экөөбүз тыгыз байланышта иштештик. Китептер толгон жанагы үйүндө иштешип, паркка чыгып алып, бир далай суроолорума мыкты жоопторду алып, ошол кандидаттык диссертациям 2005-жылы 2-июнда агай белгилеп кеткендей, ушул шакирти Кожогелди Култеген агай менен өзү барып, катышып, аягында сөзүн сүйлөп кеткен эле. Андан кийин дагы биз байланышты үзгөн жокпуз, себеби ушунчалык берилип, агайдын улуулугун, бийиктигин, адам катары мыкты сапаттарын дагы көрүп, анын лирикасын дагы изилдеп, анан ушунчалык жүрөгүмдө калып калды. Агайды акын катары, ага катары ушунча сый урматым абдан күчтүү болду. Анан кийин 2010-жылы мен ушул техникалык университетте иштеп жүргөндө 85 жылдыгына карата агайды чакырдык. Анан Сооронбай Жусуев өзү 9 майга карата келип кеткен. Ошондо биз сөз кылдык эле, агай, эптеп 90 жылдыгыңызда дагы келсеңиз, биз чоң конференция өткөрөлү десем, балам барам, алдын ала эле айтып кой деди да. Анан 90 жылдыгында чогуу туруп айтты, азыр мааракелер көп, буюрса 9 майга чуктап туулган күнүмө барайын деп. Бирок тилекке каршы 2016-жылы 4 февралда агай бул дүйнөдөн өтүп кетти. 90 жылдыкка барбай калды. Ошол нерсе жүрөгүмдө аябай калып калды. Агайдын андан ары студенттер менен иштешебиз. Анан биз 2015-жылы техникалык окуу жай экенине карабастан мамлекеттик тил борборун ачтык эле. 2016-жылы окумуштуулар кеңешинин чечими менен ушул Сооронбай Жусуевдин ысмын ыйгардык мамлекеттик тил борборго. Мына ошол жылдан бери биз бир топ үзүрлүү иштерди жүргүзүп келебиз. Жыл сайын агайды 9 майда бир эскеребиз, согуштун баягы ардагери катары. Анан 15 майда туулган күнүнө карата илимий практикалык конференция, ар түрдүү иш-чараларды өткөрүп, мына баарыңыздар эле катышып келе жатасыздар. Турциядан мынакей Кожогелди ага өзү ошол жактан бери катышчу, онлайн болуп калдык. Ал кезге карабай онлайн түрүндө конференция өткөрүп аттык. Ушул Жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан агай өзү баштап катышып, үзбөй өткөрүп келебиз. Эми мына азыр агай белгилеп кеткендей 24 майда саат 10-до дагы бир ушундай бир республикалык деңгээлде илимий практикалык конференция өткөргөн жатабыз. Анан таң калыштуусу
башка жактардан да, Өзбекстандан дагы университеттен, Антижон Давлат деген университеттен профессорлор өздөрү суранып, биз ошо Сооронбай Жусуев боюнча биз да макала жасап, ошол жерде доклад кылат элек деп суранып келе жатышат. Мен аябай таң калдым. Агайдын чындыгында бул Кыргызстанда эле эмес, башка жакта дагы ушунчалык сый урматы күчтүү жана ошол конференцияга өздөрүнүн каражатынан келе жатышат. Биз албетте кубаныч менен тосуп алабыз. Баарыңыздарды ушул учурдан пайдаланып конференцияга чакырамын. Карлыгачкан чоң рахмат. Мен конференциянын программаларын баарысын карадым. Жусуевди мыкты билген кишилерди унутуп койсуңар. Ошолорду эске алгыла. Так, азыр мындай кылалык. Токтосун агай. Сиз тамашалашып дагы, олуттуу дагы мамиледе жүрдүңүз. Анан кийин сиздин пародияңызга сокем өзгөчө көз салчуда. Менче сөзүн деле кереги жок. Бир болсо бир пародияңыздан бирди окубайсызбы? Сокем ырларына коюлган. Тамашаны юморду аябай жакшы көрчү. Ал кишинин да айта турган көп тамашалары бар эле, мага өзүнчө убакыт керек. Анан Сокемдин бир эмес 3-4 ырына жазгам, ошо мына бир Сары Челек деген Сокем момундай ыры бар. Гөл деген элдин сөзү да акыйкатта сары челек, асманды жоодур караган ала тоонун көзү да деген ыры мен ошого пародия жазгам, Сокемдин атынан улап. Авалтан конду канчатка айтылуу кооз сары челек, а бирок аны алиге бир дакын көз деп айт элек. Жоодурайт десем жалган деп бул сөзгө коет ким айып, жардам бер Соке дегендей жалдырап карайт муңайып. Кирпиги сыйда тал терек, кычыгын чылпак баскандай, көбөйө берип сурмасы баштагы көркү качкандай. Каректей аны сактоонун таппасак болбойт айласын, антпесек кийим мага окшоп көзөйнөк кийип калбасын. Рахмат. Мынаке Сокем Сооронбай Жусуев бүт китептеринин баарысын Бийиктик басмасынан, кийин Бийиктик басмасы Улуу тоолор болуп өзгөрдү. Улуу тоолор басмасынан чыгарып келет. Ал жерде ушул Жумадин Кадыров басманын жетекчиси дайыма абасына, атасына кызматын жасап келип, китеп боюнча көп иштештиңер. Китепке мамилеси Сокемдин, кол жазмага мамилеси кандай эле Жумадин мырза? Бардык жактан эле бул кишинин мамилеси жакыныраак. Үлгү болчу, бардык жактанчы. Айрыкча китеп чыгарууга келгенде мен көп нерсени үйрөндүм десем болот. Тактыкты, жоопкерчиликтүүлүктү. Мисалы, Курманжан Датка романы 2003-жылы кайра чыгып аткан учурда сен сөзсүз окуп чыкпагын деди. Мен окуп атып бир жерге келгенде бир логикалык жактан дал келбей калды да. Анан могу жерден секирип кеткенби же үзүлүп калганбы деп алып барсам, кое турчу азыр карайын деп турунан, өзү канча жыл мурун жазган оригинал кол жазмасы, машинка менен баскан кол жазмасы бар экен. Ошону карап туран, бир бетте орун алмашып калган турбайбы деп туруп ордуна койду, дал келип калды да. Болбосо менин китебим чыкты деп туруп кол жазмасын сактабай коюшу мүмкүн эле. Анан дагы ошо китеп чыгарып аткан учурда үйүнө көп чакырат эле, анан кийин юморлорду көп айтып берет эле. Бир жолу мына Токтосун абанын сөзүнө улап юмор айткым келип атат. Мынтип айтып атат. Мен дейт 50-ге чыкканда той бердим. Анан кийин 100 канча киши чакырдым. Мынчасы келбей калды, ошо кишилердин аттарын айтты. Ошобой калышты, окшойт дейт. 60га чыкканда дагы той берип, анан мынча киши чакырдым, 200ге жакын киши чакырыптыр. Мен эстеп калсам болмок экен. Анан мынча киши келбей калды деп аттарын айтты. 70ге чыкканда дагы мынча киши чакырдым эле, булар келбей калды деп айтты. Жакшы. 80ге чыкканда мынча киши келбей калды дейт. Анан 90га чыкканда 500 киши чакырсам 25 келбей калды, анан 4 чакырылбаган киши келип алыптыр деп. Чакырылбаган кишилер дагы эстеп калыптыр. Ошентип күлдүрдү. Аябай. Эми китепке болгондо жанагы 2013-жылы 11 томдугун чыгардык. Ошондо мынтип айтты да, мындай бир ойлоно турган сөз. Менчелик эч ким түшүнбөйт да. Анан кийин мен көзүм өткөндө кол жазмаларым чачырап кетпесин. Ошон үчүн мен өзүм каалагандай кылып, мен өзүм элестеткендей кылып туруп иреттеп берейин деп, анан ошо алгачкы чыгармачылыкка келгенден баштап, анан ошо өмүрүнүн соңку учуруна чейинки ырларын баарын иреттеп,
баарын бөлүп тематика боюнча бөлүп чыгарды. Анан кийин адегенде азыраак эле том болчу, батпай жатып чоюлуп кете берди. Анан 10го токтойлу десек 10го да батпай калды, 11 болуп кетти. Анан кийин мен айттым Сооронбай айып деп аракет кылалы 11 боло берсин деп. Андан да ага да батпай берип 15 болуп кетиши мүмкүн эле. Анан эми буга күчүбүз жетпейт балам. 11 менен токтойлу деп анан кайсы бир котормолорунан, кайсы бир эскерүүлөрүнөн алып таштады. Мен ошого өкүнөм, ошондой чыдап баарын эле чыгарып койсок болмок экен деп, себеби кайсырларын алып таштады, кайсырларын котормолорун албай кайды билбей калдым да. Мына ушундай бир мыкты абдан карачу. Менимче бул 2013-жылы чыккан 11 томдук кыргыздын жалпы улуттук кенчи десек болот. Мынакей Бектемир агай биздин урматтуу академиябыз ошол катарынан коюп алып, Сокемдин китептери турган жерлерди сүрөткө тартып өзүнчө бир астейдил мамилесин көрсөтүп, мындай бир мамиле кылып нетип жүрөт. Чоң рахмат, биздин убактыбыз аз экен. Жана Төлөгөн агай коомуз келиптир деп айткан. Андыктан Саламат Садыковадан сураналы, коомуз менен Сооронбай Жусуевдин сөзүнө жазылган Арзыбек Бедияровдун «Кайра келчи каркырам» деген чыгармасы. Кайра келчи каркырам. Жал көздү жап-жаш элең анда сен жаз күнүндө жагымдуу элең жанга сен комуз элең кыл тагылып күлүнгөн чолпон элең балбал жанган таңда сен сен гүл болдуң бир султантып жашынган сен куш болдуң кокус колдон качырган арабызды айлар жылдар бөлсө да ашыктыгым ашынганы ашынган андан бери сан күн өттү арышта ал күндөрдөй сен да кеттиң алыста араздашпай алысташтык себепсиз азыр дагы бир мен үчүн табышма Bağımda yar seni gütüp ankıgan canımda yar sen degende balkıgan kadırına jeter elem oşol kez kaygı uçup kayra gelçi kargıram kaygı uçup kayra gelçi kargıram
Рахмат. Барыңыздардын сөздөрүңүздөрдө билинип аткан нерсе Сокемдин тактыгы жөнүндө көп арасында сөзүңүздөрдө айтып аттыңыздар. Кайсы бир кечесин Малдыбаев атындагы опера балет театрында мен алып барып калдым. Ошондо төкмө Туганбай Абдиев бир сонун ырдырдаганда ошондон үзүндү окуп коеюн. Сокемдин тактыгы жөнүндө өзү аябай күлүп жактырчу. Бу Сокем аккуратный басат дейт. Аккуратный шашат дейт. Аялынын койнуна аккуратный жатат дейт. Бу Сокем аккуратный турат дейт. Аккуратный жуунат дейт. Алды дагы 100 жашка аккуратный чыгат дейт. 100гө чыкпаса дагы 90га чыгып өзүнүн 90 жаш мааракесин белгилеп, жалпы барыңыздардын батаңыздарды алып, жалпы барыңыздарга бата берип, эң негизгиси Кыргыз элине, Кыргызстан мамлекетине 90 жаштын сересинен туруп бата берип кетти. Менимче биздин бул жакта режиссер ортодо бир-эки видео колдонулбай калды. Ошо Сокемдин батасын бир көрөлү. 6-чы видео. Чыгып калган кишинин батасы салмактуураак, маанилүүрөөк болот дейт. Ошондуктан силерге ушу ак батамды беремин. Өзүңөрдүн көңүлүңөрдө, жүрөгүңөрдө сактап жүргөн жакшы максатыңар аткарылсын. Кудай силерди колдоп, жакшылык дайым силерди жандап жүрсүн. Ушул менин батам. Эми ушул Сокемдин Сооронбай Жусуевдин туулган күнүндө а киши жөнүндө 1,5 сааттан дагы 10 мүнөт кошуп беришти. 1 саат 40 мүнөт эскерүүгө мүмкүнчүлүк берген биздин ушул улуттук телерадио берүүлөр корпорациясына, Маданият, тарых, тил каналына өзгөчө ыраазычылыгыбызды билдирели. Мен жеке өзүм ушу улук боюңуздарды кичик кылып, аксакалдардан баштап ушул студияга келип, Сокем жөнүндө сүйлөп бергениңиздер үчүн дагы ыраазычылык билдирем. Мынакей жогоруда дагы айттыңыздар, сиздер Калмурат Рыскуловдун о анда көктөмеле.
Сооронбай эскерүү кечебизди соңуна чыгаралык. Өзүңүздөр буга чейин таанышкандай, бул эскерүү кечесине, Сооронбай Жусуевди эскерүү кечесине кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеев, академик Бектемир Мурзубраимов, кыргыз эл акыны Токтосун Самидинов, кыргыз эл артисти Саламат Садыкова, кыргыз эл акыны Маркабай Аматов, кыргыз эл артисти Асылбек Өзбеков, кыргыз республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер Нурлан Калыбеков, жогорку соттун судьясы Нурсейит Арапбаев, Илимпос Карлыгаш Жумакадырова, акын жана жазуучу Жумадин Кадыров катышты. Алып баруу кызматын мен Кожогелде Култегин жасадым. Жакшылыктар жакшылыктарга жалгашсын, жакшылыктардын көктөмүндө жолугушалык.